Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин жомогубуз чынчыл чыпалак. Бармак сөөмөй аты жок чыпалак деген 5 бир тууган болуптур. Бир күнү бармак уруулук кылалы деп инелерине кайрылат. Анда сөөмөй кылса кылалы деп макул болот. Ортон карап туруп, уятын кантебиз дейт. Аты жок ортондун сөзүн угуп эмне дээрин билбей туруп калат. Аңгыча чыпалак сойсо соелу, сорпосуна тоелу деп кубаттап жиберет. 5 бир туугандын үчөө уурдаганды колдоп, экөө ыр-кылжың болуп калат да көпчүлүк кылган таптын демилгеси менен уурулукка барышат. Айылдагы бирөөнүн семиз коюну уурдап келишет. Түндөп союп, этин жеп, сорпосуна тоюп, терисин ташка жайып коюп уктап калышат. Аңгыча коюн жоготкон киши келип, 5 бир тууганды ойготуп: "Коюмду жоготуп издеп жүрөм, көрдүңөрбү?" деп сурайт. "Көргөн жокмун" дейт бармак. "Көргөнүм жок" деп безеленет сөөмөй. "Кандай кой эле?" деп сурайт ортон. Койдун ээси койдун өңүтүсүн эн тамгасына айтып бүтө жаздап калганда, чыпалак чычкаланып бирдеме айтчуудай болуп кетет. Ошондо тигинин өңүн көргөн койдун ээси: "Чып-чып чыпалак, чычаңдаган кызыл-так, чыпылдабай чыныңды айт" деп катуу айтат. "Коюңду биз сойгонбуз, сорпосуна тойгонбуз, терисин ташка жайып койгонбуз" деп чыпалак чыдабай кетип айтып коет. "Жарайсың, чынчыл чыпалак" деп койдун ээси аны мактап, берки төртөөн бирден жаакка чаап, кылмышын ашкерелеп, коюн төлөтүп алыптыр. Ушундай балдар.